Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina ma ba'd. Allah'a şeksiz şükürler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salatu selamlar olsun. Hurmatlı tuğanlar, mına biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şaharı bolğan Medine-i Münevverede oturabız. Hurmatlı tuğanlar, Allah razı olsun. Bugünkü mına şol oturuşubuzga sebepçi bolğan bir tuğanlarımızdan kurbanlık kılıp, anan hayır ihsan bergen insanlardan Allah razı olsun. Negizi her bir iştin başlagan insanlarga keyingi insanların dagı soğuğu oşo başta başlagan insanlarga kete beret. Uşul жерден алардын утугу ушул болот. Анткени bir hayırlı işti, jakşı işti, soğuptu işti başladыбы. Keyingi insanlar ошол işке карап туруp, мен деле ушул ишти кылып койсом болот экен, мен дагы ушундай сооптуу иштерди жасап койсом болот экен деп баягы аркасынан аракет кылган insandардын кылган иштериге дагы ошо мына бүгүнкү курбандык чалган жана хайыр ихсан берген insanдар себепчи болуп атат иншалла. Азыр биз сөздү ошол биздин бүгүнкү отурушубузга себеп болуп, хайыр ихсаны менен, ошол кылган сооптуу амалдары менен ошол бөлүшүп аткан инсан бул биздин мына инибиз Аскарбек устазыбыздын кайненеси же болбосо жаңы Мусаптын тайнеси, Allah разы болсун. Көптөгөн insanдарга сабак берип, көптөгөн биздин апаларга, эжелерге устазалык кылып аткан эжебиз мына Орозгүл эжеге сөз берели. Allah razı olsun. Men tanıгандан бери көптөгөн bir кайырдуу иштерди, сооптуу иштерди кылып жүргөн. Ошо каерде bir сооп бар десе, ошол жердин эң биринчилерден болуп, ошол ишке кол узаткан инсан мына Орозгүл эжебиз болот. Allah razı olsun эже. Allah'ım ушул кылган сооптуу амалдарыңызды Allah'ım өзү кабыл кылсын. Kimge деп ниет кылган болсоңуз соопторду Allah subhanahu wa taala ошол insanlarga жеткизген болсун. Ömrünüzü uzun kılsın. Hiç oorubаңыз. Алдыңкы umrada kelgenibizde ушунчалык мээ болдум. Өзү ооруп турат да. Эже отуруң, өкөз ден соолугуңуз бир аз мээраак десем деле көнбөйт да ушул. Жок, мен сооптуу иш же болбосо ибадат кылышым керек. Умрага чуркап аткан, тавафка кетип аткан hiç bir сооп деген жерде тым отура албаган эжебиз. İnşallah азыр келип экөөңүз өзүнүн bir жакшы сөздөрүн сүйлөп берсеңиз. Assalamu alaikum. Ушундай ыйык жерде пайгамбарыбыздын нурлуу шаарында бир табакташ болуп, бир дуалаш болуп, бир намаздаш болуп отурган бир туугандарым, агаларым, инилерим, эжелерим, сиңдилерим, барыңыздар ушундай бир Аллахтын чакыруусуна лаббайк деп келип, ушул жерде зыярат кылып, намаздарыңыздарды окуп, ибадаттарыңыздарды кылып, дуа кылып отурганыңыздар бул бир Аллах алдына чоң неемат. Билсеңиздер, барыңыздардын зыяратыңыздар, бүгүнкү болгон Равзага киргендеги дуаларыңыздар, ыйлап көз жаштарыңыздар Аллахтын алдында бул дүйнөдө дагы эки дүйнөдө эң жакшы сооптор менен, эң жакшылыктар менен Алла Таалам өзү кабыл алган болсун. Айтайын дегеним, бул бир үй бүлөдө бир 5-6 бала болгон болсо, анын сарсана болуп, анын кандай басып турганын бир убакта мындай контролдош кыйын. Ушул 80 адамды ушул ыйык жерде, мусафир жерде күнү түнү уктабастан ушундай бир сана тартып силерге кол бут болуп турган, ушул жерде себепчи болуп турган менин кудаам, башкача айтканда устазыбыз Равшан ажыга чексиз ыраазыбыз. Аллах ыраазы болсун. Ушул кылган кызматыңыздан Аллах ыраазы болсун. Көптөгөн берген илимдериңиз ушуларга жугумдуу болсун. Ошондой эле Аскарбек күйөө балама дагы Алла Таалам ыраазы болсун. Бул жерге келген, жаңы келген эжелер, агалар, инилер болсун. Ушул 14 күнүн ичинде бир Алла Таалам сиздер балким өмүрүңүздөрдө бир жолу келептирсиздер, балким дагы уланаттыр, аны билбейм. Бирок ушул 14 күндө бир Аллахтан келген бир белекти катары кабыл кылып, ошо 14 күндүн 24 саатта ар бир 24 саатын
ушундай бир ыхлас менен, Аллахты сүйүү менен, пайгамбарыбызды сүйүү менен ушундай ынтызар болуп чуркап, жакшы ибадат кылып алыңыздар. Бул аз гана күн, тез өтүп кетет. Ошондой эле эжелер, апалар айрыкча көп бул эмеде көбүрөөк келиппиз, апалар. Дубаларыңыздар абдан кабыл боло турган жерге келдиңиздер. Көп дуа кылыңыздар. Кыргызстаныбызга, эл журтубузга, келечек муунга барыңыздар, дуа кылыңыздар, сөзсүз кабыл болот, иншалла. Ошол Барбор ишканасындагы бардык жумушчулар, ошондой эле анын жетекчиси Канат байкебизге дагы Алла таалам ыраазы болсун. Ушундай бир ыйык жерге келип, өзүнүн эки санын таркаткан бул чанда гана кездешет негизи. Ошол жерден Алла таалам жүрөгүнө салып, бизге ушунчалык сонун дамдуу таттууларды жөнөтүптүр. Аллах ыраазы болсун, ишине ийгилик болсун. Эмне тилеген максаттар болсо Алла таалам иш жүзүн ашырган болсун. İslam'a bir gün bir sahaba gelip ya Resulullah matas sa'a kıyamet kaçan bolot deydi. Degende kıyamatı suraysın, biro kıyamatga senin emne değerdiğin var deydi. Men hiç kanday değerdiğim yok deydi. Namaz ibadatım menenle deydi. Biro men Allah ve Resulünü süyöm deydi de. Allah ve Resulünü süyöm deydi. Degende Peygamberimiz şunda bir jakşı söz aytat. Al mar'u ma'a man ahab. İnsan özünü süygönü menen birge bolot deydi. İnsan özünü süygönlörü menen birge bolot deydi de. Hakikatta bu eje dagı Allah razı bolsun Peygamberdi süygöndügünөн jön kelbestен bul jaka mana hayır ihsanı menen andan sırtkarı bir hatım Kur'an'ı menen keliptir. Allah razı bolsun eje. Bul dagı bolsa inşallah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şafaatiga Allah'ım özü nasip kılsın. Allah'ımdan kanday jakşı oy maksat tileğiniz bolsa Allah'ım andan daha jakşırak iyiliklerdi jetkize versin. Bilesizler buna ejeler oşo ejekebиz uşul ejebиздин kızı Gülmira ejekebиz uşul ejebиздин kızı kanday baktılуу mana eki kүйөө balası menen eki kızı menen nevresi menen bul jaka kelişi bul dagı özünçө bir bakıt. İnşallah sizler dagı kızlarınızlar menen, baldarınızlar menen, kүйөө balдар menen kelgeningizlerde bilesizler bunun kançalık kadırlуу barktуулугун inşallah. Anan emi men dagı bir nerse ayta keteyim. Bar boldu ötpayбы? Allah razı olsun oşol jigitlerden dagı. Sebebi ötkönde Bişkek'te körüşüp tanıştık. İslam, din, elim, jerim degen insan eken. Oşol üçün adal rızkı menen rızkılantırуу, oşol bizdin kelечектеги elibizge oşol bol adal degen nerseni жүрөктөрүнө сиңирүү maksatında uşu işlerdi kılıp atıptır. Allah'ım oşol inilerimizin de işleriga özü jardam bersin. Emi urmatlı bir tuğan, karаңыз da, mınau azırkı berilip atkan oşol belekleri her biri minge köye otat da, minge köye otat. Yani oşol jakta oturup durup ele, emne işler jasap atat, köptөгөн sooptu amallарды kılıp koy otat. Andan sırtkarı oşo bir kança insanlardı umra saparına jönötüşü dagı, bulardın bul jerde dua kılışı, bul jerde olarga özgö karaganda da körak oşol insanlarga dua kılat eken. Sebebi biz dagı bir ejebizdi kördük, oşol biröler sebep bolup umraga jönöttü ele. Aytıp atpayбы? Men deyt, bayagı ejebiz. Buyursa ötkönge çeyin, közüm jumulup ketkenге çeyin, oşol insanga men dua kılışım menin mildetim dep atat da karang. Yani bul emne degendik, bul bayagı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkanday agıp turgan bir daryada soopçu. İnşallah. Allah'ım oşol insanlarga dagı işlerge ийгилик, Allah'dan kanday jakşı tilegi, maslahatlары bolgon bolsa, Allah'ım özü bere bergen bolsun. Amin. Allahu akbar.